камалып жаткандардын көпчүлүгү элди соцсеттерден башаламандыкка чакырып, көтөрүлүшкө чыккыла, жок кылалы бул бийликти деп камалып аткандарын билесиңер элдер көпчүлүгүн. 100% болбосо да бир 90-95% ошондой камалгандардын. Каалаганыңарды кылсаңар болот. Бизде Кыргызстан эркин өлкө. Бир гана сураныч жамандык издеп өз өлкөңөрдү жамандабагыла. Мени бийлик бутактарын сындай берсеңиздер болот. Каалашыңарча коррупция болсо изилдегиле, тизмектеп туруп алып келип бергиле. Анан биз ошону коррупционерди жазалабай атсак, анан ошондон дүңгүрөтүп элге айтып чыксаңар болот да. Мына жазалабай атат деп туруп. Биз силерсиз деле өзүбүз эле жазалап атабыз, издеп атабыз, таап атабыз, жазалап атабыз. Биз көрбөй калган жактар болсо, силер таап келсеңер, ал бизге жардам гана болот. Президент Садыр Жапаров КСДПны колдоо жана Кыргызстанда адам укуктарын коргоо боюнча резолюция кабыл алган Европарламенттин депутаттарына кайрылып, кетким келип жатат. Мамлекет башчысы КСДП партиясы жергиликтүү шайлоолордо 1,5 миллион сомдон ашуун каражатты добуш сатып алуу үчүн элге таратканын белгиледи. Бишкек шаары боюнча 69 агитатор жалданып, анын ичинен 44 расмий каттоодон өткөн эмес. Ал делегаттарга бийлик буга көз жумуп, мыйзам бузгандарды башынан сылашы керекпи деп суроо узатты. Президент алдыда маанилүү окуялар, парламенттик жана президенттик шайлоолор турганын белгиледи. Ал мамлекет тарабынан таза жана ачык айкын шайлоо өткөрүү үчүн бардык шарттар түзүлгөнүн, шайлоо процессин ачык айкын өткөрүүгө 2 миллиард сом жумшалганын айтып берди. Мамлекет башчысы ойлонуп тандоо жасоо маселеси жарандардын колунда экенин кошумчалап, келечекте үйдөн отуруп алып, түз эле добуш берүү жеткиликтүү болоруна ишеним билдирди. Ал сырттан кийлигишүү жана бир тараптуу көз караштарды таңуулоо аракеттерине жол бербей турганын жана бул эл аралык укукка туура келбээрин баса белгиледи. Мындан башка президент Садыр Жапаров Кыргызстан дүйнөнүн бардык өлкөлөрү менен тең укуктуулук жана өз ара кызыкчылыктын негизинде кызматташууга даяр экенин айтты. Урматтуу Европарламенттин депутаттарына да кайрылып кетким келип атат. Кече биз жөнүндө бир резолюция кабыл алышпадыбы? Якобы бизде адам укуктары бузулуп жатат имиш. Мен сиздерге берчү жоопту өзүңүздөрдүн эле кесиптешиңиздер, Франциянын депутаты Тиери Мариани берип койду да. Бул жакта эмне болуп жатканын 1000 километр алыстыкта жатып алып, же колуңарда бир далил кагаз жок туруп, кантип чечим кабыл алып атасыздар билбейм. Өзүңөрдүн коллегаңар дагы ушуну эле айтты. СДПК партиясы ушул жергиликтүү шайлоолордо мына Бишкек шаарына 1,5 миллион сомдон ашуун каражатты добуш сатып алуу үчүн элге таратып жатып кармалып атышат. Мунун баары далилденип турат. Бишкек шаары боюнча 69 агитатор жалдаса 44-ün каттоодон өткөрбөй жашыруун түздөн түз акча төлөп берип атышат. Бул добуш сатып алуунун да түрүнө кирет да, бир түрүнө. Эмне ушундай кылып атсаң алардын башынан сылайлыбы? Бизде 3 жолу революция болду. Үчөө тең шайлоолордон келип чыкты. Алдыда президенттик, парламенттик, андан кийин президенттик шайлоо келе жатат. Биз 2 миллиардка жакын акчаны коротуп, жумшап бюджеттен таза шайлоо өткөрөлү деп БШКга заманбап акыркы үлгүдөгү аппараттарды алып бердик. Мына жергиликтүү шайлоого барсаңар өзүңөр көрдүңөр болуш керек. Мурда бюллетендерди чыгарып алып туруп учкундан, анан камаз кылып туруп региондорго жеткирип, аны түнү менен милиция кайтарып, анан эртеси күнү бүткүчө чейин ошентет эле. Азыр барганда на месте аласыңар эмени. Мындан ары андай болот. Мындан кийин андан дагы баягы өркүндөтөбүз. Үйдө отуруп алып добуш бергендей убакытка жетебиз. Азыр бизде добуш берүүнү, бюллетенди бурдап койду, бирөөнүн добушун экинчиге салып койду деген эч кандай андай болбойт. Мүмкүн эмес андай. Таптакыр мүмкүн эмес. Бир гана проблема калды. Эл добушуңарды сатпагыла, сатып алам деп келгендердин бетине түкүргүлө. Otuz жылдан бери добуш сатып алып бийликке келген оорулуу саясатчыларды, оорулуу партияларды жок кылалы деп атабыз. Силер ошон үчүн Европадагылар тиякта жатып алып эле эч нерседен кабарыңар жок, ачык кыйкырык салып жатасыңар. Келгиле, көргүлө, бизде бардыгы ачык. Биз азыр басып өткөн жолду силер 50-100 жыл мурун басып өтүп койгонсуңар. Ошол мезгилиңерди да унутпагыла. Биз да оңолуп силерди кууп жетели деп болгон күч аракетибизди жумшап атабыз. Biz sizler menen düşman emespиz,
жаман ой менен айтып жаткан жокмун бул оюмдун баарын. Биз көз карандысыз мамлекетпиз, ошон үчүн биздин ички ишибизге кийлигишпегиле. Дүйнө жүзүндөгү бардык мамлекеттер менен, анын ичинде Америка, Европа өлкөлөрү менен, силер менен дагы тең ата эки тараптуу кызыкчылыктарды эске алуу менен кызматташууга биз дайым даярбыз. Дагы бир мисал айта кетейин, журналисттерге тиешелүү. Кече эле кесиптешим Дональд Трамп Американын бир медиасын жалган жала жапкан үчүн $15 миллион утуп алды, төлөп атат мынакей. Мен деле өткөндө азаттыкты 100% утуп алсам болот эле сотко берип, мен жөнүндө түшкө кирбеген маалымат таратышты. Аны бир сутка бою сайтында илинип турду. Азаттыктын маалыматтары 30дан ашык өлкөлөрдө, ошол өлкөлөрдүн тилдерине которулуп туруп таратылат. Демек, дүйнө жүзү көрдү, укту деген сөз да. Анан биз ай бул эмне кылганыңар деп баргандан кийин кечирим сурап, көчөдө жүргөн бир аялдан алдык эле маалыматтарды дешип туруп, анан өчүрүп коюшту. Ушу кантип болсун? Мен сотко берген жокмун азаттыкты, кой эми бизде сөз эркиндиги болсунчу, эл өзү талдап алат деп эле. Анан журналисттерге бизге эркиндик бар бекен, же ушул биздин журналисттерде, же тигиле башка жактын журналисттеринде эркиндик бар бекен, сөз эркиндиги өзүңүздөр талдап алыңыздар. Урматтуу журналисттер, блогерлер дейбизби, сөз эркиндигин элди башаламандыкка чакыруу, бирөөгө жалган жала жабуу, жалган маалыматтарды таратуу менен алмаштырбаңыздар, сураныч. Камалып жаткандардын көпчүлүгү элди соцсеттерден башаламандыкка чакырып, көтөрүлүшкө чыккыла, жок кылалы бул бийликти деп камалып аткандарын билесиңер элдер көпчүлүгүн. 100% болбосо да бир 90-95% ошондой камалгандардын. Каалаганыңарды кылсаңар болот. Бизде Кыргызстан эркин өлкө. Бир гана сураныч, жамандык издеп өз өлкөңөрдү жамандабагыла. Мени бийлик бутактарын сындай берсеңиздер болот. Каалашыңарча. Коррупция болсо изилдегиле, тизмектеп туруп алып келип бергиле. Анан биз ошону коррупционерди жазалабай атсак, анан ошондон дүңгүрөтүп элге айтып чыксаңар болот да. Мына жазалабай атат деп туруп. Биз силерсиз деле өзүбүз эле жазалап атабыз, издеп атабыз, таап атабыз, жазалап атабыз. Биз көрбөй калган жактар болсо, силер таап келсеңер, ал бизге жардам гана болот.